мен Ермурзаев Дайырбек Серпевич, қоя тұрсаңыз, жаңағы, эми жығылған нәрсече, жығылған нәрсеге адам кішкене неме қылыш керек та. Екі адам күрессе біреу жығылады да. Эми жығылғандан кейін эми жақсы. Эми қоя тұрғыла. Мындайда, қазір мынадайда, закон бойыншачы. Эми қарап тұр, Атабек мындай чаңғытқаныңар тоқтатқыла. Болды, баяғыдан ақшаменен сатып алған нәрселерді бүтті тоқтатқыла. Ештеңе қыла албайсыңар. Болды, шайлау жақсы. Урматтуу катышуучулар. Урматтуу катышуучулар. Жок, эми кичине. Жок, могу жерге чыгыпчы, могу жерде деген журналисттер отурат, журналисттер көрүп атат. Все, токтоду. Кыргызстан таныйт. Мына 3 жере бар. Уксаңыз, 3 жере айтсаңар. Эми токтотсаңыз мен жооп берейин. Ооба. Мен эмнени, мындай иттер токтотуп болсо Кыргызстан оболбойт. Мына президенттин статусу бар, не деп айтып отур? Бир административный кризис колдонгон жок. Баары таза болду. Таза өттү. Ошон үчүн койгула мындай немелерди. Жана полная отставка БШК деп атат. Бирок менин жекече оюм, как бывший коллега да, суранат элем. Нуржан Харманбековна, сиз азыр четке чыгып турсаңыз, убактылуу кийин аны президентчесин, антпесеңиз кийин сиз камалып кетесиз. Сизди жертва кылып коюшат. Мен билем, бул нерсе өтө жаман нерсе менен бүтөт, сезем. Ошондуктан Нуржан Харманбековна, мен мына элдин көзүнчө бүт эл угатат. Отстранитесь временно. Пожалуйста, бирөөңөр болгула дагы председатель ИО Центр избиркома и жакшынакай кылып туруп, выборды перевыбор өткөргөлө дагы, ошону менен ушул ситуациядан чыгалы дагы, мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп, өнүп өсүүгө жол берели. Биздин отурган, ушул келген көпчүлүк перевыбор деген Динара Шахруна ушундай сунуш. Перевыборга баралы. Рахмат. Рахмат. Давайте я вам просто скажу, какое у нас будет продолжение. Я не знаю, Айнура согласится со мной или нет. Угатпайбыз по перевыборы, поздно, ручной подсчет, эчким ишенбейт депчи. Вот сейчас Жылдыз Айтибаевна мынтип атат, кетип калыңыз, жаңы шайлоо жарыялагыла депчи. Это не функция Центральной избирательной комиссии. Это не функция Центральной избирательной комиссии. Давайте тогда так. Если партии требуют такие требования, они должны обозначить именно тех лиц, которые за это отвечают. Да? Они должны обратиться к президенту. Нужно обратиться к спикеру и парламенту. Азыр мынакей Жылдыз Айтыбаевна айтып атат, стабилдүүлүк кетти, эл ишенбей калды деп атат. Стабилдүүлүк кетип атат. Кетүүгө шек келди деп атат. Стабилдүүлүк кетип калышы мүмкүн деп атасыз. Мен ошон үчүн мен сиздерге айтайын деп атам. Стабилдүүлүк качан кетет мамлекетте? Мамлекетте закондор, мыйзамдар иштебей калганда стабилдүүлүк кетет. Хаос башталганда кетет. Азыр мыйзам бузулдубу бу жерден? Бирден бузулган жок. Мыйзам бузулган жок. Мыйзам бузулса давай аныктап берели. Азыркы борбордук шайлоо комиссиясына мореки ручной подсчет кылганга мыйзам боюнча 20 күн берилген. А 28-ден бери канча күн өттү? Өзүңөр жанатан бери түшүндүрүп атат. Бул системада азыр көбүрөөк эмени акыбат кылып атат. Көбүрөөк данный менен иштеп атат. Жанагындай бюллетендердин 22 протоколду атат. Мурдагылар 1 протоколду атат. Анан ошондо биз мыйзамдуу жол күтөлү. Мына эмнеге чыдабай атабыз? Эмнеге утулуп калган эмелердин айтканы бар боло береби же мыйзамда көрсөтүлгөн убакытта булар жыйынтыгын көрсөткөндөн кийин анан эгерде ошол жерде мыйзам бузула турган болсо, ошол жерде силер ошол жыйынтык менен макул эмес болсоңор, мына моер туура эмес, моер бурмаланган десеңер, вот ошондон мыйзам бузулат. Ошондон биз текшерип туруп, эгерде ошо текшербей койсо анан айтасыңар, а булар өзү билген болот деп. Мына президент айтпадыбы? Любой жерден биз текшергенге даярбыз деди. Давайте борбордук шайлоо комиссиянын жанагы ручной подсчеттун жыйынтыгын күтөлү. Ал бир канча күн булар тез бүтүрөсү атат. 20 күндүк срок берген мыйзам. Мыйзам буза элек булар. Ошондон күтөлү дагы, ошол эки күткөндөн кийин анан просто любой эмен алабыз атпай, любой силердин претензияңар, любой жалобаны, заявлениени алалдар на месте текшерилип атат, пересчет кылат деп атат. Андан дагы эмне керек? Экинчи, техника боюнча жанатан бери мен IT специалист эмесмин, бирок мен түшүнгөндөй болдум. Айтты, бу жерден болду. Мына предложение чыгат. Даже мына азыр партиянын өкүлдөрү айтат. Давай биз өкүлдөрдү берели, ошол экини комиссияны текшерип чыгалып атабыз. Бул эмнеге текшерсин? Мына борбордук шайлоо комиссиянын председатель айтып атат, макулмун деп атат. Пожалуйста, ошондой кылалы.
Анан кийин ошонун жыйынтыгын айтылат. Андан кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө жүргүзүп атпырлар, текшерип атпыр. Алардын жыйынтыгын көтөрөлү. Анан ошону менен бүткөндөн кийин анан кийин сүйлөшсөк болот да. Насчет сиз айткан, Динара сиз айткан боюнча жана саясий күчтөрдү биз даярбыз. Мына президент өзү айтты, во всеуслышание айтты. Мен да айтайын. Любой менен сүйлөшкөндөн качпайбыз. Бу жерден биз жаман иш кылып, элге жаман кылган, мамлекетке кылган, бурмалаган, жозо таза эмес шайлоо кылгандан биз алыс болдук. Ага жолуган да жокпуз. Биздин мышлде да болгон жагал. Биз таза шайлоону кылганга болгон күчүбүздү жумшадык да аракет кылдык. Мына эл көрүп турат. Эл көрүп турат, эл айтып атат өзү. Ошондон подгонять этип, момундай болуп калышы мүмкүн. Тигиндер нагнетать эткенин кереги жок. Да, биз бул мамлекет баарыбызга керек. Недовольныйга да керек, довольныйга да керек, баарыбызга керек. Бир мамлекетте турабыз. Ушу мамлекеттин келечеги баарыбызга керек. Давайте ушу мамлекеттин келечегин жөнүндө ойлойлу. Кийинки муунга кандай мамлекет калтырабыз, аны ойлойлу. Мыйзам ушул менен тартип орнап, мыйзамдыкты орнотуп, мурдагыдай болгон бардактарды токтотолу деген эме менен келбедикпи? Өзү жана айтпады, мына кечээ дагы өтүп кеткен жаш балдар айтып атпайбы? Былтыр көрбөдүк беле дейт. Ачыктан ачык мыйзамды тебелеп атпады беле деди. Ачыктан ачык административдүү пайдаланып, ачыктан ачык сатып алып, участковый комиссиянын астына машинаны коюп, багажникке акчаны сапырып атканын көрбөдүк беле? Аны көңүл калбадык беле дейт. Анткени эчтеке жыйынтыкпы. Бирок ошондой болду бүгүн. Мына могу шайлоодо ошондой болдубу? Мамлекет мына мектептин директорлору, мугалимдери, врачтар, социальный работниктер катыштыбы шайлоого? Биз так запрет кылбадыкпы? Ну эми да, эми жок мындай мен абсолютно 100% деп айта албайм. Мен биз ошондой саясат жүргүздүк. Эми коом ушундай экен, махабит көнүп калган адат такыр кое албай атабыз. Кээ бирөө билбей калат деп жазат экен. Эми ар биринин артынан, ар бир шайлоочунун артынан, ар бир эменин артынан милицияны коюп койбойт экенсиң да. Бизде ограничение возможность экен. Бирок саясат жүргүздүк да. В целом нормально болду да. Анан давайте анан болбой калды деп атайын мону ыктап ошол жака түрткөн болбойт. Потому что бул элде карап турат бизде. Эл карап турат. Марат Муканович, рахмат сизге. Сиз абдан туура айттыңыз. Так, пожалуйста, все, уважаемые участники. Мен Эрмурзаев Дайырбек Серпевич, коюп атсаңыз, жаңа эми жыгылган нерсечи, жыгылган нерсеге адам кичине неме кылыш керек да. Эки адам күрөшсө бирөө жыгылат да. Эми жыгылгандан кийин эми жакшы. Эми кое тургула. Мындай да. Казыр мындай да. Закон боюнчачы. Эми карап тур, Атабек мындай чаңытканыңарды токтоткула. Болду. Баягыдан акча менен сатып алган нерсеңерди бүттү токтоткула. Эчтеке кыла албайсыңар. Болду. Шайлоо жакшы. Урматтуу катышуучулар. Урматтуу катышуучулар. Жок, эми кичине. Жок. Могу жерге чыгыпчы, могу жерде деген журналисттер отурат, журналисттер көрүп атат. Все, токтоду. Кыргызстан таныйт. Мына 3 жере бар. Уксаңыз, 3 жере айтсаңар. Эми токтотсаңыз мен жооп берейин. Ооба. Мен эмнени? Мындай иттер токтотуп болсо Кыргызстан болбойт. Мына президенттин статусу бар, биде бар отуруп. Бир административный кризис колдонгон жок. Баары таза болду. Таза өттү. Ошон үчүн койгула мындай немеңерди. Урматтуу катышуучулар, мы понимаем, что это... Динара, дай я скажу. Да. Иди, убери. Урматтуу катышуучулар. Да. Урматтуу катышуучулар. Урматтуу катышуучулар, баарыңыздарды ордун алып отуруңуздар. Пожалуйста, присядьте все на секунду. Пожалуйста, присядьте все на секунду. Пожалуйста, присядьте все на секунду, иначе придется вас выводить. Пожалуйста, все присядьте. Уважаемые участники, до пятницы 10:00 мы ждем предложения кандидатуры от каждой политической партии. Вот, Сунуш, пожалуйста, да, садитесь, сидите. Уважаемые участники, уважаемые средства массовой информации,
Мы вынуждены уже завершить. Мы дополнительно всем представителям политических партий. 10:00 утра кандидатуры предлагайте в этот список для ручного подсчета. Уважаемые журналисты, урматтуу катышуучулар, биз бардык талапкерлерден жана саясий партиялардан бүгүнкү сунуш боюнча кандидатураларды. Уважаемые журналисты, завтра 2 часа. Завтра. Мавлян Мирза, давайте я объявлю. Не надо трогать. Не трогайте меня. Не трогайте. Урматтуу катышуучулар, анда биз жанагы сунуштар техникалык группаны түзүү боюнча сунуштарды күтөбүз. Кандидатураларды берсеңиздер, ишибизди баштайлы. Анан эгерде баарыбыздын максаты стабилдүүлүк болсо, мен ойлойм, ушул сунушту колдоп, чогуу иштеп, анан жыйынтыкка келели. Рахмат сиздерге.